Assalamu alaikum кадырлуу көрөрмандар. Эфирде эл билсин автордук аналитикалык программасынын кезектеги чыгарылышы. Берекет универсал жабык акционердик коомунун администрациясы менен Бишкек шаарынын Ош базарынын батыш тарабында жайгашкан Берекет универсал базарынын ижарачыларынын ортосундагы келишпестик жөнүндө Ньюту телекомпаниясы бир нече жолу объективдүү маалыматтарды жайылтып келгенин коомчулук жакшы билет. Учурда тараптардын пикир келишпестиктен жаралган чыр чатагы апогейине келип жеткенин андагы сатуучулар бизге мындайча баяндап берди. Бұл арзан базар елге керек. Мындан егер бұл базар жойылса, мындан арзан базар еш қачан жаралбайды да. 25 жылдан бері біз бұл базар түптөлүп қалған, елдің бардығы билет. Мындай базар қайра жаралбайды. Біздің талабыбыз ошо калтырып берсин базар. Элдин арасында мындай деген түшүнбөстүктөр да болуп атат да. Маселен, жакшынакай ушундай бир жакшы имараттарды курушуга киргизели десе кирбей атышат. Булар ошо ушул эски базардын өзүндө калабыз деп атат дейт. Эмне себептен ал жакка кирбей атасыздар? Себеби мындай, биз экинчи этажы $2000 турат квадрат метри. Экинчи этаж дейин, биринчи этажы, экинчи этажы $1500 квадрат метри, үчүнчү этажы $500 квадрат метри. Анан кийин биз 5 метр квадрат алып, айына санасак 60 000 сомдон кетет экен. 5 эле квадрат метр алсак, аны да сатып аласың. Анан 60 000ден айына биз төлөй албайбыз. Эгер биз 60 000ден айына төлөсөк, биз ана глобус менен Фрунзеден айырмабыз жок болуп калат. Бааларыбызчы, баалар көтөрүлөт, бизге эл келбейт. Биз жөн эле бул Бегалиевке кул болуп эле, ошонун местасын актап эле отура беребиз да, кыскасы. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен президентибиз Сооронбай Шариповичке кайрылып кетейин дедим эле. Бул жердеги биздин талабыбыз базарды бизге калтырып берсеңиз. Эмне үчүн биздин үнүбүз жетпейт? Жалгыз жарым коррупционерлерден жабыркаган адамдардын үнү такыр эле жетпейт. Мен ушунтип эле ойлоп калдым да, бул жерде ушунча көп бир көчөдө турабыз да. Чүй менен ушул базар жакын турабыз, Ак үйгөчө. Ушул 6 айдан бери чындыгында үнүбүз жетпей атат. Такыр кайрылуулар болуп атат, каттар кирип атат, бирок эмнегедир каттарыбыз кайрылып келип атат. Такыр. Анан мен ойлоп атам, ушу жанындагы адамдар эле жеткизбей атабы дегенде эле ой болот экен да, тегерегиндегилерчи. Ижарачыларды ачууланткан дагы бир жагдай. Берекет универсал жабык акционердик коомунун администрациясы тарабынан Берекет универсал базарындагы азык-түлүк товарлары эскирип, жараксыз абалда экенин айтып, жагымсыз жараян жүргүзүп келе жатканында дейт сатуучулар. Бул жерде 2 ай мурун могул жердеги көпүрөнүн тепкичтерин алышып, жаап салышкан да, вороталардычы. Анан кийин бул жерде карапайым калкка эле кыйын болду. Себеби мына жерден бул көпүрөдөн көбү өтөт эле. Бул жактан продуктыларын кырып, самын сумундарын алып алып, бияка өтүшчү эле пенсионерлер, бала чакасы менен келишет. Анан кийин бул жерде акыры эки мамлекет эмес да бул жердечи. Мамлекеттердин ортосунда дагы мындай карым-катнаш болот да. Булар чек ара кылып эле өнчө бөлүп алышты да. Анан кийин мен айтарым себеби ушул мосту көпүрөнү ачышса, элдерди кыйнап бүтүштү 2 айдан беричи. Анан мага жакпаганы мына жерде анча реклама кылып атышат. 1 ай мурун бул жерге базарга кирбегиле. Бул жерде продуктлар жыттанып кеткен деп ушундай жаман реклама кылышты. Ал рекламасы бүтүп, эми 1 айдан бери мына өзүңүздөр көп болуп турасыздар, ушундай реклама кылып атышат. Анан анандай баннерлерди илип, башка жака дагы өздөрүн чакырып атышат, башка базардын немелери. Базардын ээлери өздөрүнө чакырып атышат. Анан кийин менин оюм, биз бул базардан кетпейбиз. Биздин талабыбыз бул жер муниципальный рынок болуп калсын. Бул капчыгы аз адамдарга да негизи бул рынокчу. Берекет универсал базарынын ижарачылары Берекет универсал жабык акционердик коомунун администрациясы тарабынан жүргүзүлүп жаткан мыйзамсыз иш-аракеттерди мамлекеттик бийлик бутактарына жеткирүү максатында тынчтык митингине да чыккандыгын баса белгилеп, өз талаптарын мындай деп билдиришти. Президентибиз Сооронбай Шарипович ушул коррупция менен чогуу эл менен чогуу күрөшөлү деген сөзүңүз бар. Ушул учурдан пайдаланып, мен сизге кайрылгым келет. Эгерде мына биз ушундай сизге ушундай коррупционерди көрсөтүп берип атабыз. Бунун коррупциялык кылган иштеринин бардыгы ашкере болуп, мына биз ачык эле айтып атабыз, бирок 7 айдан бери биз күрөшүп атабыз. Мамлекеттик укук коргоо органдары тарабынан дагы эч кандай бир элдин укугун коргогон
иштер болгон жок, жүргүзүлгөн жок. Биз кайрылбаган жерибиз калбады. Канча каттарды жазып атабыз. Биз угуп атабыз, ушул каттарыбыз президенттин катчысынан нары өткөн жок. Президентибизге али бул биздин арыз муңубуз жете элек. Эмне үчүн биздин өлкөдө ушундай бир жерлерди арендага алып эле кайра базар уюштуруп, элдин акысын жеп, ушундай бир миллиондогон акчаларды жеке адамдардын гана кызыкчылыгына көздөлүп атат, а эл үчүн эч кандай бир пайдалуу иш жүргөн жок. Мамлекетке даже аз, өтө аз процентте акча түшүп атат. Биз ушул өкмөт башчысынан, атка минерлерден суранат элек, ушу биздин ишибизди жакшы карап берип, элдин кызыкчылыгы үчүн чечилип берсе ушул ишибиз. Базарды муниципалдык базар кылып, мамлекетке акча түшө турган кылып чечип берсеңиздер. Бизге баары бир тапкан акыбыз, өзүбүздүн мээнетибиз менен тапкан жерибизди эч кандай жол менен бошотпойбуз. Бизге ушу муниципальный базар кылып берсин. Муниципальный базар кылганда бул жерде өкмөт эч нерсеге утулбайт, наоборот, жакшы пайда келет. Мисалы үчүн 2 миллионго жетпеген акча төлөнгөн болсо, Зао Берекет аркылуу, а бизден 70 миллионго чейин түшкөн атат. Бунун несі, эмне үчүн ушуга бир көңүл буруп, биздин чоңдорубуз, биздин атка минерлерибиз, ошол эле мезгилде мэрия, акимият бир көңүл буруп, элдин үнүн уккан жок да. Наоборот, ошол Зао Берекеттин, Бегалиевдин сөзүн сүйлөгөндөй болуп, бизге укмаксан көрмөксөн болуп турат. Ош базарындагы Берекет универсал жабык акционердик коомунун жетекчилери жаңы курулган имараттан ар бир чарчы метр жерди 1500-2000 акш долларынан ижарачыларга сатып алып иштетүүнү сунуштап жатканын айтып, сатуучу Каныбек Тобокелов наразы болду. Ушул Берекет базарында 11 жылдан бери соода менен алектенем. Биз ноябрдын ушул өткөн жылдын ноябрь айынан бери ушул базар маселеси менен тартыш болуп келатабыз да. Муну Берекет администрациясы президенти Бегалиев баш болуп, ушул ноябрь айынан бери бизди эч бир себепсиз, эч бир нерсени айтпастан туруп, бул жерден көчөсүңөр, бул жерден кетесиңер, могу жерден жаңы здание курулуп атат, ушул жерден башында 3000 доллардан метр квадраты деп айтылган, андан кийин 1,5 миңге түшүштү. 1,5 миң доллардан 1 метр квадратын сатып аласыңар, ушул жака көчөсүңөр деп атат. Эми мен өзүм жөнүндө айтып кетсем, мен продукта сатамын, азык-түлүк. Ушул менен алектенем 11 жылдан бери. Бул жерде менин товарым өзүм айтып кетсем, аябай көлөмдүү. Мен жок дегенде бир 20 метр, 30 метр квадрат алышым керек. Эгерде мен эсептеп көрсөм, 20-30 метр квадраты 45 миң, 60 миң долларга чыгып кетет экен. Бул деген акылга сыйбаган нерсе. Себептен мындай нерсени 1,5 миң доллардан сатып алып, еще күнүнө 80 сомдон, 60 сомдон күнүнө дагы төлөп, эсептеп көрсөк, бул эбегейсиз чоң сумма болуп кетет экен. Бул сумманы биз эгерде ошол жака кирип, ушул соода менен алектене баштасак, анда сөзсүз түрдө бул продукцияны көтөрүлүшүнө алып келет. А биз муну 3 ай, 4 айдан бери тытышып келатабыз, кармашып келатабыз. Эч бир басып келип, эмне болуп атасыңар, көйгөйүңөр эмне болуп атасыңар деп 6 айдан бери, 7 айдан бери бир сурап келген жан жок. Могу чиновниктерибиз дагы, атка минерлерибиз дагы бул эл качан гана бизге керектүү мезгилде, шайлоодо, башка учурларда гана эл керек дагы, башка учурда эч ким эл менен эсептешпейт экен, эч ким эл менен мындай элдин маселесин көтөрбөйт экен, эч ким карабайт экен. Бул маселенин чейелешип, барган сайын чечилбей, татаалдашып баратканын маалымдап, Кыргыз Республикасынын президентине аргасыз кайрылууга туура келип жатат дейт. Биз пикетке чыккан учурда башка ушул өзүбүздүн жоолорубузду айтып, өзүбүздүн көргөн маселелерибизди айтып чыкканда эмне болду деген бир да кызыккан киши жок. Мэрия болсун, райондук масштабта акимият болсун, бир дагы келип туруп, эмне болуп атасыңар, маселеңер эмне, силердин каалооңор эмне деген бир гана тараптуу карап атышат. Ушул барып каяка барсаңар ошол жака баргыла, бул киши өзү билет дегендей гана бир тараптуу чечип коюшат да. Эл менен эч ким эсептешпей калды да бул күндөчү. Бул жер
негизинен менчик эмес шаардык муниципалдык баланста турат. Бирок негедир ошол жергиликтүү администрация менен мэрия бул нерсеге кызыктар эмес. Элде калып калсын, өкмөттө калып калсын деген буларда менимче ой жокко деп эсептейм да. Бул себеби элдин эсебине, мамлекеттин эсебине өтүп, муниципальный жакшынакай базар болуп, эл үчүн, мамлекет үчүн ушу иштесин деген бир кызыктар, ойлор, максаттар жок болуп атат бул кишилерде. Биздин акыркы кайрылуубуз ушу маселе эч кандай бир жактама чечилбей келатат. Биздин атка минерлерге, биздин президентибизге, премьер-министрлигиге ушул элдин атынан кайрылгым келет. Ушул маселени, ушул базарды жакшы жакка чечип берсеңиздер, ушул биздин кичинекей базарыбыздын ушу миңдеген кишилердин иштеген жумуш ордунун камсыздап, ушул базарды муниципалитетке өткөрүп беришиңерди, оң жакка чечип берүүңөрдү элдин атынан суранып кетерлик. Кыргыз элине арка бел болчу эр азаматтар карапайым элди колдоо ордуна кордоп, басмырлап жатканына жүрөгү ооруп турганын Гүлмира Жамангараева баяндап берди. Жогоруда коллегаларым менен биздин базардын олуттуу, көйгөйлүү маселелерин өзүңүздөргө баары айтып кетти болуш керек. Мен башка бир биздин дагы бир ушундай бир маселелерибизге токтолоюн дедим эле. Кыргыз элин коргойм, жерин көгөртөм, элин багам деген азаматтарыбыз, бул Бегалиев, Болотко окшогон кыргыздын жигиттери ошо бизди кыргыз элин коргобой эле кайра бизге ушу тескери мамилелерди жасап, ушу бизди эзип, мына канча жылдан бери ушундай өзүнүн олутсуз бир иши менен алектенип келатат да, ошондой нерселер мени как эне, как аял катары өкүндүрөт. Махмут Губайдулинди жаманатты кылгысы келип, ар кандай чагым иштери менен алектенип жаткан Берекет универсал жабык акционердик коомунун жетекчилигине наразы болгон ижарачылардын пикирин уксак. Менин ушу өкүнгөн нерсем ушу эме баягы ушул сөз айтпайт элем, эми ал Махмут өзү татар улутундагы адам болсо дагы биздин могу кыргыз элимди багам, жеримди багам, кыргыз жери үчүн күйөм деген азаматтарыбыздан коргоп атат. Бул кандай шермендечилик, бул эмне деген уятсыздык. Ушундай болобу, кайра ошо кишини каралап атышат. Бул абдан туура эмес да. Ушул жерде канча киши иштесек, Махмутту биз өзүбүздүн бир тууганыбыздай көрүп калдык, ыраазыбыз бардыгыбыз. Анткени бизге оң жолду көргөзүп, бизди ушу базардан овчаркалар менен чыгарып коюшкан ушу Бегалиевде азаматтарыбыз, кыргызмын деген киргиздар. Ошол убакта бизге колун сунуп, жардамын берип, консультациясын берген ошол киши болгон. Эмне үчүн ошол кишини ушинтип каралап атышат? Биз буга жол бербейбиз. Сооронбай Шариповичтен суранарым, ушу абдан жакшы иштеп так келатасыз, ушунуңуздан жазбаңыз. Биз сизге гана ишенебиз. Башка атминерлерге, башка бийлик бутактарына ишенбей калдык. Эч биздин мына ушул жерде 3 айдан 4 айга кетти. Ушундай бир мышыктын баласы ыйлай турган абалда турабыз. Ошол абалыбызды келип сурап койгон бирөө жок. Ушу сизге гана ишенебиз. Ушу биздин көйгөйүбүзгө жүзүңүздү буруп, ушу бизге жардам берип коюңуздарды суранат элем. Кыргызстанда жарандардын тең укуктуулугу сакталбай, бейбечаралар үчүн иштеген мыйзам акчалуулар үчүн иштебей жатат дейт сатуучу Канатбек Кожоев. Ушул Берекет универсал базарында бул жагы Киевский Павлова, бул жагы Павлова Кулыева көчөсүндө жайгашканбыз бул базар. Бул базар 97-жылдан бери түптөлгөн да. Бул жердин башынын тарыхын айтып кетейин бир аз. Бул жердин башында бул жердин жеке менчик жери 10-20% да, ашып кетсе 20%, калганы муниципалдык территорияда. Ошол муниципалдык территорияны Берекет жабык акционерлик коом ижарага алып иштетет. Ушул жерде сатуучулар баары эле сатып алышкан да бул местанычы. Ушул бир нерсеге токтолуп кетейин деп атам. Жакында биз бир айга жакындап калдык. Аким менен жолугушкан. Зао Берекет и биздин сатуучулар. Ошондо аким айтып атат, бул жерди муниципалдык территорияга немесе имаратты салып туруп сатса, Зао Берекетке уруксат бар деп да, сатса болот деп. А эмне үчүн жөнөкөй жарандар сатып алгандагы кайра сатса болбойт да? Бул эмне дегендик? Бай гана сүйлөйт, кембагал жөнөкөй адам сүйлөй албайт деген сөз да.
укуктун тебелениши да, укук баарына бирдей болуш керек. Байга башкача мамиле, жөнөкөй адамга башкача мамиле болбош керек. Айта берсе арман көп дегендей тереңинен сарасеп салып караган адамга Берекет универсал базарында көйгөйлүү маселелер өтө эле көп экени байкалат. Ушул базарда иштеген ишкерлердин көпчүлүгү месталарын, контейнерлерди сатып алганда кредитке алгандар бар да. Ал мисалы үчүн $20,000 алган болсо, кредитти төлөп атып $35,000, $40,000 чейин чыккан контейнерлердин баасычы. Азыркы мезгилде дагы кредитке алып, ошо кредитин төлөп аткан ишкерлерибиз толтура да. Аны өткөндө биз акимиятта жолугушуу болгондо, переговордо ушул нерселерди айтсак, аны кайра НТС бүт монтаждап туруп, бизди ошол кагаздарын кредиттерибиз бар дейт дагы, кредиттеринин кагаздарын көрсөтө алган жок деген информацияны берип коюшту, бирок андай эмес. Эгерде керек болсо, биз ошол кредиттери бар ишкерлерибиз дагы өздөрүнүн документтерин көрсөтө алат. Экинчи маселе, бул курулуш жүргүзүп атканда эшикте көчөдө тачкаларда сода жүргүзгөн, стихийный сода жүргүзгөндөрдүн баарын ушул ичине алып кирип, баарын жайгаштырам деген максатта бул иш башталган, имарат курулуп башталган болчу. Тилекке каршы андай болгон жок. Ошол тачкалардын баары көчөдөгү мурдагы баягы калыбында эле сода болуп атат. Ошондуктан баягы көчөдөгү бүт жол эрежесин бузгандары бүт бардыгы жолдон өткөндөргө бүт каршылык болуп атат. Себеби бул мурдагы территориясынан, мурдагы өзүнүн эмесинен дагы кызыл линияга чыгып кеткен. Ошондуктан булар тачка эшиктеги сырттагы стихийный торговля жүргүзүп аткан, сода жүргүзүп аткандардын баары ошол бойдон эле калып кетти, эч өзгөрүүсүз. Берекет универсал базары жайгашкан Бишкек шаарынын Ленин райондук мамлекеттик администрациясынан баштап Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарына, шаар мэриясына, Бишкек шаарынын мэриясынын жер ресурстары башкармалыгына, прокуратурасына, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө, жогорку кеңешинин депутаттарына, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматына, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясына, Берекет универсал базарынын ижарачылары, Берекет универсал жабык акционердик коомунун жетекчилиги тарабынан жүргүзүлүп жаткан мыйзам бузуулар боюнча бир нече жолу кайрылып, бирок канааттандырарлык жооп ала албаганын ишкерлердин укугун коргоо коомдук уюмунун төрагасы Махмут Губайдуллин мындай деп түшүндүрдү. Обращаюсь к президенту. Биз Берекет универсал базарынын 3000ден ашуун ижарачы менен жумушчулары Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековго өз арыз муңубузду айтып, телевидение аркылуу кайрылууга аргасыз болуп турабыз. Жергиликтүү мамлекеттик жетекчилерден, укук коргоо органдарынан баштап президентибиздин өзүнө чейин расмий кат аркылуу арыз менен кайрылып, эч кандай канааттандырарлык жооп ала албай койдук. Тынчтык митингине да чыктык, бирок бизге эч бир мамлекеттик структура көңүл бурган жок. 2 айдан ашык убакыттан бери Берекет универсал жабык акционердик коомунун жетекчилиги тарабынан Берекет универсал базарынын ижарачыларынын иштөөсүнө бут тосуулар болуп, соода сатык жүргүзүүгө тоскоолдуктарды жаратып келүүдө. Азыркы учурда электр щиттерин атайын талкалап, суу түтүктөрүн жаптырып, ажатканаларды иштетпей, базардын күзөт кызматын алып салган. Сатуучулар ар кимиси өз алдынча электр энергиясын бөлүп чыгаруучу кыймылдаткычтарды сатып алып, муздаткычтарын кыйын шартта иштетип келүүдө. Күндүзү соода сатык жүргүзүп, түнкүсүн кезектешип күзөттө туруп жатышат. Урматтуу Сооронбай Шарипович, Берекет универсал базары Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык менчиги. Бүгүн ага Берекет универсал жабык акционердик коомунун ээлик кылууга мыйзам чегинде таптакыр укугу жок. Базардагы ар бир контейнерди $20,000 $80,000 Америка чейин базардын администрациясы биздин ишкерлерге нак акчага саткан. Азыркы учурда сатып алган адамдар пайда көрмөк тургай сарптаган акча каражатында толук чыгарып ала элек. Арабызда 1 жыл мурда сатып алган адамдар да бар. Биз 1 жылда 72 миллион сом салык төлөйбүз. Берекет универсал жабык акционердик коому биздин ижарачылардан ар бир 26 күндө салыкка деп 6 миллион сомдун тегерегинде жыйнап алып турат. Ал эми Берекет универсал жабык акционердик коому салыктан 1 жылда мамлекеттик казынага 2 миллион сом гана акча төгөт экен. Ошондо 1 жылда 14 жолу салык төлөйбүз. Булар 1 жылды 12 айга эмес, салык төлөөчүлөр үчүн 14 айга бөлүп коюшкан.
Урматтуу Сооронбай Шарипович, биздин үнүбүздү угуп, мына ушул 3000ден ашуун карапайым адамдардын көйгөйлүү маселесин мыйзам чегинде чечилүүсүн өзүңүз көзөмөлгө албасаңыз, коррупциялашкан Берекет универсал жабык акционердик коомунун байбатчылары баарынын оозун жаап коюп жатат. Биздин жалгыз үмүтүбүз сизде гана калды. Карапайым элдин аянычтуу абалына кайдыгер карабайт деп биз сизге ишенебиз. Бекболот Курманалиев деген жигит Берекет универсал жабык акционердик коомунун жетекчилиги тарабынан жүргүзүлүп жаткан мыйзамсыз иш-аракеттерди жипке тизген шурудай тизмектеп айтып берди. 24 жылдан бери бир болжолдуу түрдө эсептегенде бир айына бизден 6 миллион сом акча жер налогун жыйнап кетишкен да. Ушул убакка чейин жыйнап жүрүшкөн. Биздин жанагы квитанциядагы 14% мамлекетке төлөнөт МДС деп жазылып бизге келет. Негизинде бизден 72 миллиондон 100 миллионго чейин акча чогултат экен бир жылда. Биз 12 айга эмес, биз 14 айга төлөйбүз да. Ушундай өздөрү система түзүп алышкан. 26 күндө бир ай кылып эсептешет. Бир жылда 14 айга 6 миллиондон алганда где-то 80-90 миллион сом акча жыйнашат. Мамлекетке 1 миллион 900 миң сом акча төгүшөт экен. Ошол ортодогу айырмачылык эле 80 миллион сом чыгып атат. 1 гектар Бишкектин ичиндеги жерге любой киши төлөп берет 1 миллион 900 миң сомду. Биздин күргөнүбүз ошол болот. Биринчи өзүбүздүн талабыбыз, экинчи мамлекеттин талабы болуп атат. Жумушсуздукту жоюу мамлекетке, бюджетке аз болсо дагы, бирок аз деп айта албайм. 1 гектар жерден Бишкекте кандай супермаркет болбосун, кандай магазин болбосун, Бишкекте 80 миллион сом төлөгөн, налог төлөгөн, Бишкекте бир дагы помещение, учреждение жок. Бул фактический данные. Ош базарынын Киев, Кулиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги мына бул бут коерго жер калбай калган абалды көрүп, мына ушул көчөгө чыгып кеткен сатуучуларды эмне үчүн жаңы түшкөн имараттын ичине киргизүүгө чара көрбөгөн Берекет универсал жабык акционердик коомунун жетекчилерине суроо узаталы деп эч кимисин таба албадык. Ал жердеги жасоолдору бизди телевидениеге тартпагыла деп омуроологонго да жетишти. Азыр мынакей электричество бүт өчүрүп салган. Биз бир жерге жанагы бензин менен неме болгонду коебуз, генераторду, бирөөбүз тиги дом менен сүйлөшөбүз, бунубуз бул дом менен сүйлөшөбүз. Эптеп тартып, холодильниктерди иштетип, соода кылып атабыз. Бирок Кудайга шүгүр соода болуп атат, жакшы эле. Базар азыркы тапта иштеп атат, мынакей жакшынакай элдер бар, иштеп атышат. Дагы эле шартты өзүңүздөр түзүп атасыздар. Шартты азыр деле өзүбүз. Мына 2 айдан бери шартты охрана өзүбүз, электрик өзүбүз, сантехник өзүбүз. Дагы эмне айтсак болот? Кыскасы баары өзүбүз. Баардыгы өзүбүз. Бүттүгүн өзүбүз кылып, условияны түзүп иштеп атабыз. Жапжакшынакай иштеп атат базар. Эгер бул базарды муниципальный кылып калтыра турган болсо, Беш Сары, Берекет, тиги караганда биз мындай шартты ыңгайлуу кылып түзгөнгө биздин кудуретибиз жетет. Жетет. $800, $900 чогулта турган болсок, биз не бир деген могу жерге 5 этаждык здание салганга акча жетет, ошол акча, мисалы үчүн. Азыр мынакей легкий реконструкция менен тургузуп атат. Канча деген акча менен $1,900 квадрат метрин сатып атат. Тигил жагы жол көчүп түшүп атат. Эртең анын ичине кирген адам кулап калса, өлүп калса ким жооп берет? Могу эки жаракалар тетиги аягына чейин ушул жаракка кеткен экен да, буякты казгандан улам келип чыгып атат. Ушул жакты казгандан кийин ушул жаракка чыкты. Эми элди мына карап тротуарды жаап салды. Эл анан көчө менен кетип атат. Машиналардын турганын кара, ошол жерде мынакей токтотмо жери болчу, машина токтотмо жери болчу. Бүт ана татакка токтотту. Жарылып атат мынакей. Асфальт жарылып атат. Эртең могу здание бүткөндөн кийин бул жакка деле болуп кетиши мүмкүн, коркунучу бар. 100% коркунучу бар бул жерде. Бул речканын эле жээги нымдуу бүт. Мына. Могу баш аягы трещина мынакей. Где-то 100 метрге жакын трещина. Асфальт жаракка кеткен. Мынакей, ана. Мана. Көрдүңөрбү? Омундан да жаракка кетти. Мына тияктан да кетти бир жаракка. Бул жок болчу, мына жаңы эле жаракка чыкты мына, полный жаңы. Өткөндө биз көргөндө могу болчу. Азыр жаңы жаракка мына тетиякка чейин мынакей. Тети анан жарылып атат. Могу жерге базы өзү коркунучтуу азыр чындап келгенде. Ошон үчүн могу тоскогон, мына тоскогон. Элдин баары айланып атат мынакей. Мына ачык асман астында столовый. Бунун антисанитариясына кийин текшерген кандай эт, кандай окорочка, кандай балык эч ким билбейт. Эч ким билбейт. Чындыгында эле бир жерде тамак аш, бир жерде кийим-кечек, бир жерде бут кийим, бир жерде ар кандай нерселер сатылып атат. Мына ушул эле нерсени порядокко түзүп, мына эже айтып аткандай, бирөөнө бут кийим сатканга өзүнчө места, тиги өзүнчө места кылып берсе, турат элеңиздер, туурабы? Кадимкидей мамлекетке пайдасын бул эже деле келтире алмак, мисалы үчүн 4000 сом болобу, 5000 сом болобу. Зато кулак мээси тынч жакшы отурмак, соода кылмак, эжем несин менен соода кылса кылмак, дагы бирөө бир жерде өзүнүн ордуна кылмак. Азыр мына ушу мамлекеттин ушул Ленинский акиматтын бардыгы үчүн мына эже ушуларга караш соода кылып атат, мисалы үчүн. Буларга условия түзсө болот да. Эмне үчүн бизде турган жерибизден кетирип башка жака киргизип бизде? Анан бул жерде тургандарга тийип, эмнеге үчүн? Булар киргизсин, пожалуйста, мына киребиз деп атат эже. Берсин, кирсин, акчасын төлөйт, мамлекетке төлөйт, кирет, соода кылат.
Тамак ашы менен байпагы, жармасы менен ич кийимдери аралашып, көчөгө жайылып кеткен Берекет универсал жабык акционердик коомунун мына бул көчөдө турган сатуучулары мындай дейт. Биз деле мисалы могу ысыкка суукка тургандан биз деле неметебиз. Бекер берсин, пожалуйста, кирип сода кылып, берки төлөмдөрүнү төлөп сода кыла бермекпиз да. Биздин чыгармачыл топ Ош базарындагы Берекет универсал жабык акционердик коому тарабынан жүргүзүлүп жаткан курулуш иштеринин мыйзамсыз жүргүзүлгөндүгүнөн жабыркап, жарака кеткен Киев көчөсүнүн кооптуу абалын тартып, редакциябызга жаңы эле жеткенибизде Киев көчөсү ошол жабыркоодон урап түшкөнүн кабарлап сатуучулар телефон аркылуу кайрылышты. Кулиев Киевский көчөсүндө салынып жаткан сода борбору боюнча, сода комплекси боюнча нормалар, талаптар сакталган. Проектиси Бишкек глав архитектура менен макулдашылган, экспертизадан өткөн жана курулуш монтаждоо жумуштарына уруксаттары бар. Бүгүнкү күндө проекти боюнча экинчи очередь менен каралган жумуштар аткарылып жатат. Акыркы 15 июнда болгон окуялар боюнча фундаментин куюп жаткан кезде пандус деген болот. Сода комплекстин проекти боюнча биринчи жана экинчи, минус биринчи, минус экинчи этаж парковочный зона каралган. Ошол парковочный зона минус 8ден башталат. Ошол минус 8300 отметкада жумуштар аткарылып жатканда башмактар, фундаменттер, основаниясы куюлуп бүтүп, Киевский Кулиева жакындап келип, ошо пандусын демонтаж кылып, ошол жерде жер насыпной пандус болгон да. Ошо насыпной пандусын алганда Киевский көчөсүндө тротуарды бойлоп жарака кете баштаган. Бул жарака боюнча көзөмөл жүргүзүп, жараканын размерлерин көзөмөлдөп турганбыз. Биринчи оюбуз боюнча Киевский көчөсүнүн подпорный стенасы болгон. Ошол подпорный стенасын демонтаждап туруп, котловандын откосторун укреплять этип, жумуштарды кайра возобновить этейин дегенбиз объектиде. Бирок ошого жетпей, 14-нөн 15-ине карай түнү ошо подпорный стена котлованды көздөй жылып көчүп түшкөн. Ошол эле замат 15 июнда комиссия чогулуп, ошол жерде иштедик. Полностью МЧС, Ленинский администрация, МРО ГТБнын присутствиясы менен, генподрядчиктин присутствиясы менен актылар түзүлүп, предписание берилди. ЗАО Берекет жана генподрядчик GNB Universal Service полностью обязательство берди, гарантийное письмо. Ошол жерде көчүп түшкөн тротуарды полностью кабылына келтирет кыска мөөнөттө. Кайра ошол жерде жүргүнчүлөр үчүн бардык шарттар кайра жасалат. Эгерде бир карапайым адам өз муктаждыгы үчүн Бишкек шаарынын чок ортосундагы Киев көчөсүнүн кызыл сызыгына мыйзам бузуу жолу менен чыгып, көчөнү бузуп, курулуш иштерин мыйзамсыз жүргүзгөн болсо, анда анын бүгүнкү көргөн күнү катаал болмок. Берекет универсал жабык акционердик коому тарабынан жүргүзүлүп жаткан мыйзамсыз иш-аракеттерди миңдеген адамдар жарым жылдан бери карекес айып көрсөтүп жатса да, бир дагы мамлекеттик укук коргоо органдары мыйзам талаптарына ылайык чара көрбөгөнү таң калыштуу маселе. Албетте, мыйзам көзөмөлдөөчү башкы прокуратура бул зарлаган карапайым элдин үнүн угуп, мыйзам чегинде мыйзам бузуучуларга чара көрөт деген илгери үмүт менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Бакпырбек Аленов, Инсан Бакиров, Нью ТВ.